Ноокат районунда 2 унаа кагышты. Кылмышкерлер ижарага үй алып Байңызат лабораториясын ачышкан. Россияда 26 жаштагы кыргызстандык кыз Байңызат сатууга айыпталууда. Бангладештин борбору Дакка шаарындагы аэропортто чыккан өрт 26 саатта өчүрүлдү. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Кылмышкерлер ижарага үй алып Байңызат лабораториясын ачышкан. Чүй облусунда кылмышкерлер үйдү ижарага алып, анда Байңызат лабораториясын ачышкан. Жалпы 1,5 тоннага жакын Байңызат жана прекурсорлор табылып алынган. Байңызаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы билдиришкендей, 31 килограмм синтетикалык Байңызат жана 434 килограммга жакын прекурсор алынган. Анда Бишкек шаарында таратылып келген Байңызат лабораториясын уюштурууга жана Байңызат таратууга шектелгендер кармалды. Россияда 26 жаштагы кыргызстандык кыз Байңызат сатууга айыпталууда. Орусиянын Омск облусунун прокуратурасы 26 жаштагы кыргызстандын жараны Байңызаттарды сатууга аракет кылган деп айыпталып жатканын билдирди. Маалыматка ылайык, Орусиянын Омск шаарынын Киров районунун прокуратурасы ага карата айыптоо корутундусун бекитти. Ага Россиянын кылмыш жаза кодексин өзгөчө ири өлчөмдөгү Байңызатты мыйзамсыз сатууга аракет кылуу боюнча айып тагылууда. Тергөөнүн маалыматы боюнча ал 2025 жылдын май айында Байңызат жүгүртүү менен алектенген кылмыштуу топтун мүчөсү болуу үчүн Омскка барган. Кийинчерээк ал шериктештеринен Байңызаттарды алып, ижарага алынган батирде майда бөлүктөргө бөлүп, кардарларына атайын жерлерге катып саткан. Кармоо учурунда андан 1,5 килограммдан ашык героин табылган. Ал 20 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Булак бара келди. Аламүдүн районунда жайытта мотоцикл айдаган үчүн 2 жаранга айып салынды. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматтын Бишкек шаары жана Аламүдүн району боюнча инспекторлору рейд жүргүзүштү. Аламүдүн РИП менен биргеликте жүргүзүлгөн рейдтин жүрүшүндө эндуро мотоциклдерин айдап, жайыт жерлерин бузуу фактылар аныкталды. Тактап айтканда, жайыт аймагында мотоцикл айдап жүргөн 2 жаран кармалды. Аларга административдик протоколдор түзүлдү. Ар бир мыйзам бузуучуга 5500 сомдон айып салынды, жалпысынан 11.000 сом. Булак бара келди. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Боом капчыгайында карама-каршы тилгеге чыгып, жол кырсыгына себеп болгон айдоочуга айып салынды. Боом капчыгайында карама-каршы тилгеге чыгып, жол кырсыгына аз жерден себеп болгон айдоочуга 15.000 сом айып салынды. Маалыматка караганда, окуя Нарын Торгарт Бишкек унаа жолунда болгон. Социалдык тармактарда тараган видеодо Kia үлгүсүндөгү автоунаа карама-каршы тилгеге чыгып, жүк ташуучу унааны озуп өтүүгө аракет кылган учур тартылган. Натыйжада өз багыты менен келе жаткан башка айдоочу жолдун четине чыга качууга мажбур болгон. Көрүнүш коомчулукта нааразычылык жараткандан кийин айдоочу издөөдө болгон. Патрулдук милициянын кызматкерлери аны аныктап, мыйзам бузган үчүн 15.000 сом айып салынды. Бангладештин борбору Дакка шаарындагы аэропортто чыккан өрт 26 саатта өчүрүлдү. Бангладештин борбору Дакка шаарындагы Хазрат Шахджалал эл аралык аэропортунун жүк бөлүмүндө чыккан өрт 26 сааттык аракеттен кийин толугу менен өчүрүлдү. Өрт өчүрүү жана жарандык коргонуу бөлүмүнүн кызматкерлери билдиргендей, 23 бөлүм кайрадан ишке кирди жана аэропорт каттамдары үчүн кайрадан ачылды. Ошондой эле өрт өчүрүүгө катышкан өрт өчүрүүчүлөр жана жарандык авиация кызматкерлери жалпысынан 35 адам жаракат алган. Бангладештин эл аралык аба экспресс ассоциациясынын BBC-ге берген маалыматына ылайык, өрттөн келтирилген зыян $1 миллиард ашканын болжолдошууда.
Ноокат районунда 2 унаа кагышты. Ош Ноокат Разаков жолунда болгон унаа кырсык катталды. Бул тууралуу маалымат социалдык тармактарга жарыяланды. Маалым болгондой, Жигули үлгүсүндөгү унаа менен Toyota Estima үлгүсүндөгү унааны кагышкан. Ош облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы кырсык 18 октябрь күнү болгонун тастыктады. Андан эч ким жабыркаган эмес. 2 айдоочу кырсыктан кийин өз ара келишимге келишкен. Булак турмуш кежи. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта. Баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операциябыз ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элим колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Оштан келетип, встречныйга чыгып буну урду. Катан окат. Су жерден түшүп келе айтканда повороттон фураны кылганда чыдабай чыгат адамдар. Жөн эле үйдө кой багып, кара койдо жүрө берсе болот.